Доктор Шашайна, албетте колдойбуз, колдош керек. Бирок бул өзү жогорку окуучулар өнүгүп жаткан окуучулар экен да. Жер-жерлердеги область борборундагы, мисалы, Ысык көлдөгү, Баткендеги, Таластагы, Нарындагы жогорку окуучулар качан өнүгөт? Биз бул маселе боюнча бир өнүктүрүүгө чектеп турган бир маселе бар эле. Ал контракттык студенттерден көпчүлүгү контракттан алышат да, гранттык орундан башка. Бирок 3 жылдан бери буга мораторий жарыяланып тургандыктан жогорку окуу жайлардын мугалимдеринен да ток болуп атат, материалдык техникалык базасында бекемдей албай атат. Бул боюнча президенттин күн тартибинде мораторийди алып салуу маселеси бар. Ошондо жогорку окуу жайлардын өнүгүшүнө чоң мүмкүнчүлүк берилет. Сиздин оюңуз боюнча ошо мораторий алып койсо эле өнүгөт деп атасызбы? Сырттан акча келмейинче өнүкпөйт го дейм. Сырттан дагы акча келүү жагын биз жанагы сиздер билесиздер, Кыргызстандагы мамлекеттик окуу жайларга медициналык факультет компоненттерин киргизген сырттан тартуу боюнча. Бул боюнча дагы биз жигердүү иштерди жүргүзөбүз. Азыр даярдыктар жүрүп жатат. Муну дагы көрдүк. Нарын мамлекеттик университет боюнча уктук медфак ачылды деп туурабы ушул? Медфак ачууга даярдык көрүп жатат. Ысык көл мамлекеттик университетинин базасында. Нарын мамлекеттик. Аны даярдык көрүп жатат. Мен аны өткөн жумада көрүп келдим. Булардын толугу менен азыр инфраструктуралык даярдыктары, анан мугалимдер, окумуштуу мугалимдер составын даярдап жатат. Бирок биз алар толугу менен даяр болмойнча аны дагы чектөө койгон бир аз токтом бар. Алгач жергиликтүү студенттер окуш керек дегенчи, биз ошол жагындагы жеңилдетүүнүн жолун иштеп жатабыз. Рахмат. Нарын мамлекеттик университетинде медфак ачуу боюнча кимдин демилгеси, сиздикиби? Кимдики демилген негизи? Бул негизинен медфакты ачуу боюнча бул атайын окуу жайлардын өнүгүү стратегиясы боюнча сунуш түшкөн. Муну жогорку чечим кабыл алуу органдар да колдогон. Баткенге да ошондой берилген мүмкүнчүлүк, Ысык көл областына дагы, Таласка дагы. Бирок муну мезгил анын даярдыгына жараша ачылышына бүгүнкү күндө өтө катуу талаптар бар. Каалагандай эле ача бергенге болбойт. Анын өзүнчө мыйзам чегиндеги даярдыктары болбосо, ал ача албай калышы да мүмкүн. Рахмат. Менин билишимчечи, университетте акча Нарын мамлекеттик жетишсиз да, кантип ачасыңар түшүнбөй атам. Сиздерден колдоо катары ушундай бир грант аласыздарбы, кредит аласыздарбы, жардам бербейсиздерби Нарынга? Бүгүнкү күндө бул маселе боюнча дагы лизинг түрүндө берүү каралып жатат. Анан сөзсүз түрдө жогорку окуу жайлардагы өздөрү иштеш керек. Мындай башкача айтканда, орусча айтканда, студенттерди тартуунун жагымдуу саясатын жандандырыш керек. Бул долбоор как раз ошого багытталган. Туура. Азыр билим берүүнүн башында сиз турасыз да. Сиз өзүңүз ошо кадрлар коюп атасыз да, туурабы? Университетке. Ушундай жакшы, татыктуу, тартыла турган кадр коюп болсо ошону ишке салып жардам бербейсизби ачканга? Жардам беребиз, берип Клиникалык база ачыш керек да, жөн эле өзүн ачып койбостон, туурабы? Албетте, ал боюнча дагы донорлор менен да иштеп атат. Азыр толугу менен ички жана тышкы инвестициялар тартып атат. Бул жеке гана кредиттик линия эмес, ошол жерде сырттагы бизнес багытталган өнөктөштөрү менен да иштерди жүргүзүп атышат булар. Туура. Айтайын деген борбордо жакшы жогорку окуу жайлар өнүгүп атат, бирок чет жерде калып кетти. Эптеп эле аты бар. Сапатта түгөн билесиз да. Ошону жогорулач керек. Элдер бияка келтирбей. Сизден суранычы бир карап коесузбу ушуну? Жарайт. Ошондой максаттуу ишибиз бар.